Бүгін ушул биздин Жыргалаң айылында кичинекей майрам болуп турат. Ушул долбоордун аркасы менен келип аткан ушул таштандыларды кайра иштетүү пунктунун ачылышында турабыз. Азыр ушул сөзүбүздү биздин депутаттарыбыздын төрайымы Кызылгүл эже баштап берсе. Саламатсыңарбы бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары. Биздин 5-тин төрүндөй болгон жерге куш келипсиңер баарыңар. Азыр эле Талгат Абкадырович айтып кеткендей, бүгүн биздин айылда бир кичинекей иш-чара болсо да бул биз үчүн чоң майрам болуп турат. Таштандыны кайра иштетүүчү кичинекей приемный пунктубуз ачылып отурат. Бул дагы болсо ойлойбуз биздин айылга, жеке эле биздин айылга эмес, биздин айылды көрүп, биздин айылга карап, биздин айылга түздөнгөн эмнин баарына мисал болот. Таза айыл жаркын жашоо деп элестетебиз биз. Ушу таштанды чыгаруучу кайра иштетүүчү пункт менен биздин айыл тазаланып, ошондой эле ар бир үйгө, ар бир семьяга бир аз болсо дагы материалдык жактан бир аздан доход алып келет деп терең ишеним артабыз. Ушул долбоордун катышкандарга, ушул долбоорду тартып келген адамдардын баарына терең ыраазычылык, чоң рахмат. Мы очень рады, это большая честь и привилегия для нас быть сегодня вместе с вами на открытии этого пункта. Мы шли к этому, так скажем, достаточно давно, и наш проект нацелен на развитие устойчивого туризма, который связан с продвижением принципов циркулярной экономики, то есть переработки мусора и внедрение превентивных механизмов, с тем, чтобы в таких красивых дестинациях не было мусора, не было пластики. Отдельно хотелось бы сказать, что сегодня наш приезд сюда вместе с журналистами – это хорошая возможность поделиться нашими результатами и показать, что есть вот такие практики, которые, мы надеемся, будут передаваться в другие страны Центральной Азии, и, я надеюсь, на Кавказе. Поэтому вы, как первая ласточка, как пионеры в этом. Поздравляю вас с открытием этого пункта. Я надеюсь, что это не первый и не последний пункт, будут еще. И мы бы хотели, конечно, с вами не терять связи и слышать от вас, получать новости, как продвигается, как создаются рабочие зеленые места, сколько переработано отходов, в частности пластика, какой у вас достаток и прибыль в этом направлении. Еще раз поздравляю всех с этим небольшим, но очень важным шагом. Для нас это особенно знаменательно в связи с предстоящим Всемирным днем окружающей среды, где основная цель, основная тема и повестка дня – это вопросы с управлению и борьбы с пластиком. Спасибо большое. Сегодня действительно для нашего поселка очень знаменательный день. Я думаю, что с этого дня наш поселок будет еще чище, что мы все приобщимся, начиная с наших маленьких деток до людей в возрасте, и покажем своим примером, как нужно собирать этот мусор, как сохранить нашу природу. Этот пример будет также показательным для других поселков, потому что вы же видите, какое количество журналистов прибыло сюда, чтобы осветить такое наше маленькое, но очень-очень важное мероприятие. Спасибо всем. Я хотела поздравить всех с открытием этого пункта, который позволит внести вклад в охрану такой замечательной природы и хотя бы решить проблему с отходами путем того, что все могут уже обратиться в этот пункт и сдать ваши раздельно собранные отходы именно в этот пункт. И как раз таки у вас, наверное, впервые в дестинации как раз таки будет реализован отходы в доходы. И я надеюсь, что это тоже будет для вас стимул в продолжении вашей работы по охране природы, окружающей среды и в дальнейшем других активных акций по другим направлениям. Еще раз поздравляю и очень рада, что именно у вас в дестинации Жыргалаң появилась такая возможность открыть пункт по приему и сбору отходов именно здесь. Спасибо. Аксакалыбыз бир жакшы батасын берип койсун. Андан кийин баштайлы. Сүйлөйдү деп атайлы. Бир сүйлөңүз андан кийин батайлы.
Саламатсыздарбы, урматтуу биздин жакшылыкка конокторубуз. Кош келипсиңер. На маленькую Швейцарию. Ошон үчүн силерге биз деген от души рахматбыз. Эмне үчүн десеңер, ушерде жакшылыкка бул жаратылышта таптаза жашап, ушул таштандыны таштабай, ушул жакшылыкка кичинекей бул пунктты келип силер долбооруңар менен алып келип коюп ушул айылга келгениңерге биз чоң ыраазычылык айтабыз. Баарыңар ден соолукта болгула, ишиңерде ийгилик болсун. Ушул жакшынакай шахтыбызды бүт дүйнөгө жеткирет экен деп сүйүнүп атабыз. Баарыңар ишиңерге ийгилик болсун. Амин. Эми бата алып кой. Жакын келгиле. Амин. 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 О жараткан Алла, жалымак бизден, жалгамак сизден, айдан аман бололу, жылдан эсен бололу, бак карысын, кыдырдарысын, эл журтубуз аман болсун, таптаза бололу, ден соолукта бололу, келечегибиз кең болсун, өсүп аткан урпактарыбыз жакшынакай ушул аман эсен болуп, жакшынакай жашасын. Баарыңарга ишиңерге ийгилик. Амин. Аллаху акбар. Осуйгиле. Келе. Bismillah. Понимаем? Ушул ачылышыбыз куттуу болуп, ургач болуп, Жыргалаң айылында көп ушундай нерселер ачыла берсин, Ак жолтой болсун. Кол жаап койгула. Ак жолтой болсун. Катыраак кол чабыз жандырак. Биз эми ушу айылдын жакшынакай кенедебизде келген тургунумун. 1976-жылы 21 жашымда келип ушул жерге иштеп. Анда бул шахта Жыргалаң деген күркүрөп иштеп турган убагы болчу. Жылына 100 000 тонна көмүр берчи. Московский обеспечение деген ушундай бир жакшынакай эмес болчу. Ушул кенеде айылда эми бизде муну поселок деп айтылчу бул. Поселок городской типа. Шаар тибине баш ичибиз дагы. Эми андан кийин районго өтүп кеттик. Ушул айылда 7-8 дүкөн бар болчу, обеспечениялар укмуш болчу. Короче, шахтерлорду аябай жакшы сенет этип каралчу да. Анан бара-бара союзубуз тиги кичине развал болгондон кийин бизди унута башталып, унутулуп калдык, жолдорубуз жасалбай. Анан кайра 2010дон кийин жанданып, ошонун баары кайра калыбына келип, кетчи кишилердин баары кетти, 2000ден ашып, 2,5 чейин население бар болчу. Кийин 1000ге чейин түшүп калганбыз. Но Кудай буйрса, азыр жакшынакай мына айыл өкмөттөр иштеп, көп немелер кайра жаралып атат. Биздин Жыргалаң айылыбыз союз убагында чындыгында абдан гүрүлдөп иштеп турган мезгил болчу. Анан союз тарагандан кийин ортодогу мезгилде чынында эле айылыбыз такыр каралбай калган. Бирок баягы Кудайдын берген ырыскысы жосо насиби деп коет эмеспи. Ансагандай бизде туризм ачылып, жана айыл өкмөтү жаңы шайланып келгенден баштап айылыбызга кадимкидей жан кирип, элдерибиз кайра жандуу болуп, жумушу жүрө баштаган. Анан ортодогу мезгилде жанагы салафандар, пластмасс бөтөлкөлөрдө ар кандай азык түлүктөр чыгып баштаганда биз көчөлөрүбүз кээ бир учурларда булганып, ар кайсы жерде салафандар, ошол пластмасс бөтөлкалар жатып калчу эле. Анан көйгөйүбүздү кантип чечерибизди билбей, айыл ичин тазалаганда каяка жоготорубузду билбей келгенбиз. Анан азыркы учурда мына бизде ошол салафан болобу, ошо пластмасс бутылкалар болобу, ошол кайра иштетүү пункту ачылды. Бүгүнкү күндө мына бүгүн биз ошол ачылышыбызды жасап, биздин айылга эң мындай жакшы нерсе болду деп кубанып атабыз. Мындан кийин айылыбыз огуш бетер таза болуп, бутылка, ошол эле салафандар жерде жатпайт, айыл ичи таза болот деген кубанычты койнубузга батыра албай турган мезгилибиз. Быйылкы ушулку күндө азыр абдан бизге мындай жакшы нерсе болот.
Мына бүгүн Кудай буйрса Жыргалаң айыл аймагынын Жыргалаң айылында бир аз кичинекей бир жакшы иш чара өтүп атат. Ушул таштандыны кайра иштетүү боюнча ошол пункт ачтырып атабыз. Бул долбоорго биз катышканыбызга 2 жыл болду. Ушул Каракол шаарында келгенде атайын ошол биз таап барып катышканбыз. Анан ушул биздин депутаттарыбыз менен айыл өкмөтүнүн жана дестинация Жыргалаң менен биргеликте ушул долбоорду башынан аягына чейин өзүнүн баягы талаптарын туура аткаруу менен биз ушул бүгүнкү ушул пунктту ачуу боюнча жана ошого керектүү окат баягы шаймандарын алуу боюнча утуп алып анан ушул бүгүн иш алып барылып атат. Негизи эле эң чоң көйгөй ушул таштанды маселеси болуп келет. Бул Кыргызстан эмес, дүйнө боюнча элечи. Анан ошол таштандыны кайра иштетүү жагын ошол өркүндөгөн мамлекеттер, ошол Европанын мамлекеттерин дагы ошо бизге кандай иштетүү жолдорун көрсөтүү менен ушул ишти алып баралы деген жакшы ойдобуз. Тоонун ортосундагы жана Токойдун арасындагы айылбыз. Анан биздин өзүнүн айыл аймагынан карасак балким аз эле чыкмак, бирок деген биз ушул жылда, ушул жылдын башында, мына азыр ушул кар кеткенден кийин тазалайбыз, андан сырткары ушул жылдын аягында тазалайбыз. Ошондо биз токойлордун баарын кыдырып, ошо чыгарабыз. Анткени өзүңүздөр билгендей көп адамдар келип эс алышат. Ушул учурдан пайдаланып айткым келет. Чет өлкөлүктөр таштанды таштабайт. Биздин өзүбүздүн эле элибиз ошол таштанды маселесине кичине бир аз мындай кайдыгер карайбыз да. Анан биз ушу жылда тазалайбыз. Чынын айтканда бир 10 КАМАЗ, 10 машина тазалап чыгарабыз. Ошонун баарын биз азыр өзүңүздөр билгендей бир жерге полигон ачканга эч кандай мүмкүнчүлүк жок. Мен көп жерден айтып келем, себеби деген ушунчалык кооздойдо туруп анан биз полигон ачсак туура эмес болуп калат. Ушул Каракол шаарына жана Ак Суу айылындагы полигонго апарып төкчүбүз. Чынын айтканда азыркы учурда деле ошону менен иш алып барып атабыз. Себеби биз азыр могул ачып аткан пунктта баклажка деп коет эмеспиз, пластик жана картон ошолорду ишке алып барып атабыз. Анан Кудай буйрса акырындык менен айнек, жанагы койдун териси, жүнү деген маселе. Анткени тегерегибиздин баары жайлоо болгондуктан ушул малчыларыбыз дагы бир кайдыгер мамиле жасап, ушул койдун жүнү, терилерин баарын таштап салышат да. Ошонун баарын кантип тазалайбыз. Чын айтканда бул тазалык бизге керек. Анткени туризм багытында дөөнүгүп атабыз и адам катары өзүбүздүн Кыргызстаныбызды сыйлашыбыз керек да. Анан ар бир адам ушуга туура мамиле кылса, менин оюмча Кудай буйрса ушул келечегибиз жакшы болот. На фоне этого, да? На фоне, да. Алло.